оорусак же башыбызга кыйынчылык келсе, бир кыйналып калсак, Кудай деп калабыз го. Мечитке каттап дажычы намаз окуп, Куран окуп, мындай оору жок, сыноо келбесе, мен кылып атам, мен кыймын деп жүрөбүз да көпчүлүгүбүзчү, өзүбүзгө таянып, өзүбүзгө ишенип, мен акылдуумун, мен опытум бар, мен кыйынмын деп элечи. Айтайын дегеним, бизде бир байке келип ооруп аткан, катуу ооруду, аябай ооруду, аябай арыктады. Менин оюмча бир 20-30 килограмм арыктады окшойт. Аябай катуу ооруду да. Мечитке келип намаз окуп, маскачан чечпейт, Кудай деп зикир кылып отуруп ушундай да. Кийин айыкты, Аллах Таала шифасын берип айыгып жакшы болуп калды, жумушуна чыкты. Мечитке келбей калды да. Эми үйдөн же жумуштан намаз окуп атабы билбейм, бирок эми ичиң күйөт да кээдечи, ушундай мындай. Кандай десем, Аллах Таала ырайымын алсын баарыбыздычы, Аллах Таала мээримин алсын. Бирок мындай кээде адилетсиздик болуп калабы деп ойлойсуң да. Мындай ушундай бир учур келгенде, кыйынчылык келгенде эле Кудай деп, мындай учурларда унутуп калабыз да. Антпай эле туугандар, Кудайды ар дайым эстейли, ал үчүн ошо мына 5 убакыт намаз окуп, Алланы эстеп, зикир кылып, Куран окуп, сүннөттөргө амал кылып, кыскасы ошо дин менен жашаганга аракет кылалы. Сөзсүз бир бале кырсык башыбызга келип, оору сыркоо келгенден кийин анан Кудай депчи. Айтылат го, ый менен келгенден көрө сыйың менен кел депчи. Ошо баарыбыз бир аракет кылалы иншалла.